Салам достор, биз болсо практиканы улантабыз. Бул жакта товардын баасы 850 сом, бирок ар бир 5-чи товарды жарым баасына сатып алууга болот дейт. Анда 15 миң сомго канча товар келет дейт, 15 миң сомго. Кыскасы бизде кандайдыр бир товар бар экен, товар. Ал канча сомдон экен? 850 сомдон экен. 850 сомдон сатып алсак болот экен, Кыскасы биз бир товарды 850 сомго сатып алат экенбиз, дагы бир товарды 850 сомго сатып алат экенбиз, дагы бир товарды 850 сомго, дагы бир товарды 850 сомго сатып алат экенбиз, Ошентип биз 4 товар сатып алгандан кийин 5-чи товарга келет экенбиз. 5-чи товардыкы биздики бул жакта айтып аткандай, ар бир 5-чи товардын жарым баасында дейт. Демек 400 канча? Жакшы 425 сомго сатып алат экенбиз, 5-чиси. 1, 2, 3, 4, 5-чиси. Демек биздин азыр 5 товардын баасын чыгарып алалычы биринчи. 5 товар канча сом болот экен көрөлү, Так, 850'den канча жол экен? 4 жол экен. 850 көбөйтү 4, 0'ду көбөйтөбүз 4кө 0, 4'тү 5 көбөйтөбүз 20, 0 жазылат 2 көңүлдө, 8 жана 4 16, көңүлдөрүн 17, 18. Ой, кечирип сурайм. 8'ди көбөйт 32, 32, 34 болот, Плюс кайра 425. 425. 5, 2, 8, 3. 3825 сом болот экен. Биздин 5 товар, 5 товар. Мынакей жазып коеюн бул жака. 5 товар бул 3825 сомду берет экен. Менде суроо пайда болот да, 10 товар канча сом болот депчи? Эки тарабына тең. Мына 2ден көбөйтөбүз да, бул жака да 2-ни, бул жака да 2-ни. Ошондо менде 10 товар пайда болот. 10 товардан мен 7650 сом алам. 7650 сом. Дагы суроо пайда болот да. 20 товар канча болот? 150 миң сомго жакын элек да бул, туурабы? Дагы 2-ге көбөйтөм. Бул жакты дагы 2-ге көбөйтөм. Анан кийин менде 20 товар алам да, азыр 20 товар, бирок баасын билбейм канча экенинчи. Бул жака стрелканы коем, 7650-ни 2-ге көбөйтсөм 15300 болот. 15300. Бул жакта менде канча сом бар? 15000 эле сом бар да, туурабы? Демек мен 20 товар ала албайт экенмин, бирок 19 товар ала алам. Туурабы? 20дан 20нын бирөөсүн чыдап туруп, кайра 19-ун ала берсем акчам жетет экен. Демек биздин жооп Г варианты туура. Баланын 3 жыл мурунку жашынын 3 эсеси дейт. 3 эсеси. 3 жыл кийинки жашына барабар дейт. 3 жыл кийинки жашына барабар. Азыр бала канчада дейт. Бизде азыр бала белгисиз. Ал X деп белгилеп коелу. X демек баланын 3 жыл мурунку дейт. 3 жыл мурунку болсо 3 жыл артка кемитебиз. Азыр мен мисалы үчүн 18'де болсом, 3 жылды кемитсем, мен болсо 3 жыл артка чөм. 15'те деген сыяктуу да. 3'тү мурунку десе кемитебиз. 3 эсеси дейт. Ушунун 3 эсеси. 3кө көбөйтөбүз. Барабар болот экен. Демек мурунку жашынын 3 эсеси, 3 жыл мурунку жашынын 3 эсеси, ал 3 жыл кийинки жашына барабар дейт. X плюс 3. Кийинки жаш бул 3. Демек кадимкидей эле теңдеме алып чыгарабыз. 3'тү x-ка көбөйтөбүз, 3x болот. 3'тү минус 3кө көбөйтөбүз, минус 9 барабар x плюс 3. Бул жака x-терди топтойбуз. 3x минус x болот барабар 3 бул жака келсин, анан 9 плюс 9 болуп келет, плюс 9 болуп келет. Албетте бул жагыбыз 12 болот. Бул жагыбыз болсо 2x болот. Эми x барабар 6-га, туурабы? 6-ны 2 бөлсөк 12. Мынакей азыркы жашы баланыкы 6 экен, 6 жашта. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсепте жумушчуга жумуш убактысынын биринчи 6 саатында ар бир сааты үчүн С сомдон төлөнөт дейт. Жумушчу биринчи 6 сааттан кийинки ар бир саатка К сомдон алат дейт. Эгерде жумушчу бир күндө 10 саат иштесе, анда анын бул күн үчүн эмгек акысын сом менен кайсы формула көрсөтөт дейт. Карайлы достор. Эгерде 6 негизи жалпы 10 саат иштейт экен. Муну биз көңүлгө сактап туралы. Так, биринчи саатында канча сом алат? С сом алат,
с сом алат. Экинчи саатында башында с сом алган, ошол с сомго кайра с кошулат. Туурабы? Үчүнчү саатында башында 2 с алган, amo 2 saat иштеген акчасы плюс 3-чү сааттын акчасы. Төртүнчүсүндө с плюс с плюс с плюс с. Бул эмнени түшүндүрүп атат достор? Карасаңар, экинчи саатында 2 с алат, үчүнчү саатында 3 жолу с, төртүнчү саатында 4 жолу с, анан ушинтип келип атып, 6-чы саат. 6-чы саатында 6 канча болот? 6 с алат да, 6 көбөйтүү с. 6 с алат. Демек 6 с бар. 7-чи сааты, демек 6 с алган, эми к алат да. Демек 6 сааттан кийин отпайбы? 7-чи саат башталды, к кошулат. Так, 8-чи саатта 6 плюс с плюс к алган, кайра к кошулат, туурабы? Ошентип кете берет. 9да дагы ушул айлыкты алды, мына бул айлыкты алды. Плюс буга эмне кошулат экен? Дагы бир жолу к кошулат экен. Не кылып алсак болот? Жөнөкөйлөп жазып коеюн. 6 с плюс канча к? 3 к болду. 3 к болду. 6 с плюс 3 к. Муну өчүрүп туруп батпай калат да маач. 6 с плюс 3 к болду. Анан кийин 10-чу саатта өзүңөр уже сезип калдыңар болуш керек. 6 с плюс 3 к болчу. Дагы бир кны кошуп коебуз. 4 к болот. Демек 10 саат иштесе 6 с плюс 4 к формула менен көрсөтүп алсак болот экен. Кийинки эсепке анда. 3 кутуда бардыгы 74 оюнчук бар дейт. Биринчи кутуда, демек 3 кутуну жазып алалы. Ал X, Y, Z кутулары болсун, аталыштар ушундай болсун. Аларды кошсок, бизде 3 кутуну кошсок 74 оюнчук батат экен. Анан кийин биринчи кутуда оюнчук экинчи кутудагыга караганда 6га көп дейт. Демек биринчи кутубуз биздики X болуп атат. X деген куту барабар экен. Караганда экинчи кутуга, демек мына могу жерде экинчи кутудагы караганда. Биринчи кутубуз X болду, экинчи кутубуз Y болду. Демек биринчи куту дагы оюнчук экинчи кутудагы караганда 6га көп дейт. 6га көп. Ал эми 3-чү кутудагы биринчи кутуга караганда же болбосо салыштырмалуу 3 эсе көп дейт. Демек 3-чү куту жөнү сөз болуп атат. Z барабар биринчи кутуга караганда 3 эсе көп дейт. X деген бул биринчи куту, 3 эсе деген 3 көбөйтүү. Бул жака жазып коеюн. Анда ар бир кутуда канчадан оюнчук бар дейт. Биз азыр эмне кылсак болот достор? Ордуна коелу мынакей. X-тин ордуна эмнени коем? X-тин ордуна, мына X-тин ордуна мына буну коем. Туурабы? Менде эмне пайда болот? Албетте теңдеме пайда болот. X деген бул Y плюс 6 да. Туурабы? Мына X деген бул Y плюс 6. Плюс бул Y-ти жазам. Z деген бул эмне болду? 3X болду. Плюс 3X болду. Менде эки өзгөрмөлүү теңдеме болуп атат. Эки өзгөрмөлүү теңдемени чыгара албайм, ошондуктан бир өзгөрмө алышым керек. Бул учурда X деген эмнени аткарып атат? X деген мынакей. X деген сөз бул мына молда X деген, ушул X. Y плюс 6. Так. Эми качан ачабыз? 3Y анан плюс 18. Демек Z деген 3Y плюс 18 экен, 3Y плюс 18. Демек үчөөнү тең жаздым, Z'ти да жаздым, 74 кылам. Азыр бул жака кайра 3X деп жазып коеюн. Анан биз муну убактылуу бул тарапка коюп туралы. Дагы теңдемебизди чыгаралы. Так, Y плюс демек Y тоштук 2Y, бул жакта 3Y бар экен, 2Y тоштук 5Y болот. Барабар 74 калсын, 18 бул жака минус 18 кылып алып өтөм. 6-ны бул жака минус 6 кылып алып өтөм. Ошондо бул жакта менде 5Y барабар бул жагыбыз 50 калат. Y барабар 10го. Y 10го барабар экен. Демек бул жака жазып коеюн, Y 10го барабар деп. Y 10го барабар болсо 10ду койсом, X барабар 10 плюс 6 16 экен. Z дегенибиз
Так, x дегенimiz қанша болды? 16 болды, 16. Демек, 16-ға 3-ті көбейтсек, бізде 48 пайда болады. Демек, z дегенimiz 48 екен. Так, бізде варианттар бар бұшындай. 16, 10, 48. Мұнаке ұшыл Б варианты тура екен. Ақырқы есепке көңіл бұрал, достар. Бала бақшада қыздар балдардан 3 есесінен 4-кө аз дейді. Бат-баттан жаза қалалы. Бала бақшада қыздар барабар екен, балдардан 3 есесінен 4-кө аз дейді. Қозырақ қылып жазып қойлы. Қыздар барабар 3 көбейту Б минус 4. Болды, мұны өчіріп салайын үстіңкісін. Жол болса. Мындап тұролы. Мындап қолы. Кеттік. Егерде 13 қыз үйіні кетсе, анда қыздар балдардан 1-ге көп болып қалады дейді. Егерде 13 қыз үйіні кетсе, анда қыздар балдардан 1-ге көп дейді. Қыздар кетті 13-і барабар болып қалады екен. Балдар плюс 1. Балдардан 1-ге көп болып қалады екен. Қыздар балдардан қаншаға көп дейді. Қыздар балдардан қаншаға көп дейді. Айырмасын табады екенбіз. Біз бұл жақтан азыр минус 13-ті бұл жаққа плюс 13-мен алып өтелі. Ошында қыздар барабар болады екен. Балдар плюс 1 плюс 13. 13-ке 1-ді қоссақ 14 болады. 13-ке 1-ді қоссақ 14 болады. Анан бізде 2 теңдеме пайда болды. 2 теңдеме бұл системаны түшүндүрөт. Демек, қыздар ушыға барабар екен, қыздар ушыға барабар екен. Қыздар менен қыздар барабар болсо, бұл экөө да бири-бирине барабар. 3b минус 4 барабар b плюс 14. b-ны бұл жаққа минус белгісімен алып өтөбүз. 3b минус b барабар 14 плюс 4. 18 2b. 2b 3b-дан 1b-ны келтсек 2b қалады. Анда b барабар 9-ға. Демек, 2-ні 9-ға көйтсек 18 шығады. Балдардан 9 екен. Балдардан 9 екен. Балдар 9-ға барабар екен. Ал эми қыздар барабар. Так, қыздарды табалы. Қыздар табыш не алам? Қыздар барабар 3b дейді. 3 көйту. Балдар 9 болды. B деген 9 минус 4. Демек, қыздар барабар 9-ды 7-ге көйтсем 27. 27-ден 4 алсам 23. Демек, қыздар 23 екен. Эми, мен не алам? 23-тен кемитем 9-ды. 23-тен кемитем 9-ды, менде 14 пайда болады. 14. Демек, қыздар балдардан 14-кө көп. 14-кө көп. Варианты тура. Мынаке достор, бұл видеода сілерге дәрдіп қойған маселелердің барын шығардық. Оор болса дағы сілер түшініп кеттіңер деп ойлаймын. Анда біз кейінгі видео сабақтан жолығабыз достор.